Бейиш нуру. Аламдагы мыкты тартип. Ал жети кабат асманды кабат кылып жараткан. Мээримдүүнүн жаратуусунда эч бир иретсиздикти көрө албайсың. Кайра көз чаптырсаң да кынтык таба албайсың. Дагы да эки мертебе көз салчы. Көз карашың чарчап, кор болуп кайра өзүңө кайтат. Алам ичинде миңдеген айтор санап бүтүрө алгыс галактикалар бар. Галактикалар болсо сансыз жылдыздардан турат. Булардын баары бир орунда турбайт. Тынымсыз айланып, жылып, кыймыл жасап турат. Галактика демекчи кичинекейинен баштап ичине 200-300 миллиард жылдызды батырган үлкөн галактикалар бар. Бул жагынан алып караганда алам ушунчалык катуу ылдамдыкта учуп жүргөн жылдыздардын үйү. Болгондо да тирөөчү жок же асма илгичи жок үй. Мындай эгейсиз жылдыздардын кагылышпай, түртүшпөй, ызы чуу чыгарбай өтө ыраттуулук менен тартип менен жылып, айланып турушу чындап таң калтырбай койбойт. Жылдыздардын саны эле эмес, алардын салмагы да аябай оор. Кээ бирлеринин салмагы 4 триллион тоннага жетет. Бул сан айтканга оңой болгону менен, бирок өтө чоң көлөмдү түзөт. Мына ошондой жылдыздардын бири Жер. Жер өз огунда саатына 1670 км, ал эми күндү болсо саатына 108 000 км ылдамдыкта айланат. Бул ылдамдык менен эң ылдам атылган октон 6 эсеге көптүк кылат. Ушундай ылдамдыкта айланганына карабастан, башка планеталар менен кагылышпай, түртүлүшпөйт. Үстүндөгү жаратыктар да кулап, чачырап кетпейт. Баары жай баракат, тынч. Бир сөз менен айтканда абдан коопсуз. Эми Жер планетасынан ары көздөй күн системасына чыгып көрөлү. Күн системасы Жерге караганда дагы да чоң аянтты ээлейт. Жылдыздар канчалык чоңойгон сайын айлануу ылдамдыктары да ошончолук жогорулай берет. Күн системасы дегенде анын борборунда күн турат. Күн системасындагы планеталар менен кошо Саманчынын жолу галактикасын саатына 720 000 км ылдамдыкта айланат. Галактикалардын эң чоңу ушул Саманчынын жолу галактикасы. Анын ичинде 200 миллиардга жакын жылдыз бар. Бул галактика болсо космос мейкиндигин саатына 950 000 км ылдамдыкта айланып өтөт. Биздин Жер планетасы күн жана күн системасындагы планеталардын баары ушул Саманчынын жолу галактикасынын кичинекей бир бөлүкчөсү болуп саналат. Күндөн жада калса күн системасынан миллион, балким миллиард эсе чоң жылдыздар бар. Булардын баары айланпасымал бири-бирин курчап, токтоосуз айланып, кыймылдап, жылып турат. Бирөөсү да үн чыгарбайт, башкача айтканда, адамдын кулагына угулбайт, кагылышпайт, түртүшпөйт. Эмнеге? Себеби ааламды жараткан зат ааламды жана аалам ичиндеги ошондой чоң жаратыктарды ушундай кылып тизгиндеп, бир калыпка салып койгон. Ар бири коюлган тартипке баш ийет, аны кыйшаюусуз аткарат. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.